Достор, мен турган мамлекетти Кыргызстан тааныбайт. Дүйнөдөгү көбүнчө мамлекет ушул мамлекетти тааныбайт. Билесиңерби кайсы мамлекетте мен турам? Ушул мамлекетти болгону 12 микро мамлекет дүйнөдө тааныйт. Бирок ушул мамлекеттин паспорту болсо силерде 150 мамлекетке визасыз барсаңар болот. Ошондо бул дүйнөдөгү эң күчтүү паспорттардын бири деп эсептелет. Билесиңерби кайсы мамлекет жөнүндө сөз болуп атат? Мен Тайвандамын. Тайвань бул өтө кичинекей мамлекет. Бул бир гана арал. Бирок булар эмнеси менен күчтүү болду? Тайванда аябай күчтүү инженерия мектеби бар. Дүйнөдөгү айфондорчу Тайвандын компаниясы жасайт ошону. Foxconn деген компания. Дүйнөдөгү AI микрочиптерчи 95% Тайвандан чыгарылат. Дүйнөдө көп компьютерлер, серверлер, башка жагы жабдуулуктар компьютерге, телефонго Тайвандан чыгат. Бул өтө күчтүү мамлекет. Кип кичинекей болгон менчи. Ошол үчүн бул мамлекетти Кытай басып алгандан коркуп атат. Да. Өтө кызыктуу мамлекет, достор. Мен бүгүн эле келдим Тайванга, бүгүн түндө келдим. Мен көргөндөрүмдү силерге бөлүшүп турам. Бирок азырынча көрүп атканым аябай таң калыштуу. Мен биринчи жолу эл аралык деңгээлде таанып алган мамлекетке кирип атам. Да. Алга.